180 градус подкастына кош келдиңиз. Келерки 180 секунданын ичинде мен сизге кызыктуу жана пайдалуу маалымат айтып берем. Бул видеонун досторуна жибергендер, комментарий жазгандар жана досторун бул видеонун астына отметка кылгандардын арасында Mobile 2 китепти ойнотом. Анда эмесе кеттик. 30 жылга созулган кызыктуу эксперимент. 5-6 жаштарындагы 20-30 жаш баланы бир бөлмөгө алып кирип, ар бирине бирден конфет беришет да мындай деп айтышат. Бул конфет сага. Мен жарым сааттан кийин кайра келем. Эгерде мен келгенге чейин бул конфетти жебей турсаң, мен сага дагы 2 конфет берем. Мен келгенче жеп койсоң анда сага эч нерсе бербейм. Жарым сааттан кийин ал киши кайра келип, ким конфетин жебей кармап турган болсо, 2ден конфет берет. Ошентип, эксперименттин биринчи бөлүгү аяктайт. Эксперимент кайра качан уланат билесизби? 30 жылдан кийин. 30 жылдан кийин бул экспериментке катышкан балдардын жашоолорун анализдешет. Кызыгы, өзүн карманып конфетти жарым саат бою жебей турган жаш балдар 30 жылдан кийин деле үй бүлөлүк жашоосунда, карьералык жашоосунда берки топко караганда бир топ ийгиликтүү болгондугу байкалат. Жашоодо өз ордуна ээлеп, өз бутуна туруп, коомчулукта өзүнүн татыктуу ордун тапкандар дал ушул конфетти жебегендер болот. Эмнеге? Анткени конфеттин аркасында жаткан чоң маани бул эркти башкара билүү маселеси. Себеп жыйынтык мыйзамын түшүнө билүү, убактылуу нерсеге азгырылып кетүүбү же узак мөөнөттүү перспективада ойлоно билүүбү. Бир кездерде биз да бала болдук. Бир саамга ойлонуп көрсөк, ал кезде биз үчүн деле конфет чоң мааниге ээ болчу. Бизди азгырып турган нерселерден жарым сааттан кийин алып келе турган пайдасы үчүн баш тарта алган жаш балдар жашоолорунун кийинки этаптарында да узак мөөнөттүү перспективада пайда алып келе турган нерселер үчүн кыска мөөнөттүү кызыкчылыктардан баш тарта алган адамдар болуп чоңоюшту. Бул эксперименттен 2 тыйнак чыгарсак болот. Биринчиси, бала тарбиялоодон жооптуу болгон ата-энелер, тарбиячылар, бала бакчалардын ишкерлери жана башкалар. Балдарды тарбиялап жатканда алардын эркин күчтөндүрө турган маалыматтарга, оюндарга, икаяларга, мультфильм, кинолорго басым жасоо. Жаш муунубузду эрктүү кылып тарбиялоого аракет кылуу. Экинчиси, бул икаянын өзүбүзгө караган жагы. Жараткан энчилеп берген нерсе бул эрк. Диний терминологиядагы айтылышы боюнча кандайдыр бир өңөттө накс деп түшүнсөк да болот. Утурумдук менен гана чектелбей, узак мөөнөттүү ойлонсок, күнүбүздү күн кылып эле жүрө бергенден көрө жашообузга көз чаптырып карап көрсөк. Эгерде ушул өңүттөн жашообуз уланса, балдарыбыздын окуусу, тарбиясы, өзүбүздүн ден соолук, материалдык жана моралдык жашообуз кандай болот? Көптөн бери моюн жар бербей келе жаткан, бирок эркибизди жеңип кылышыбыз керек болгон кандай иштер бар? Аларды ойлонсок. Эгерде студент болсок, анда ошого жараша ойлонсок. Ата-энебизди, туулган жерди таштап, шаарга окуймун деп келдик. Бул жакшы нерсе. Бирок күн сайын кылып жаткан ишибиздин канчасы күнүмдүк, канчасы айлык, канчасы жылдык. Балким эркибизди жеңип, бүгүндөн баштап токтото турган иштерибиз бардыр. Балким убактыбыздын көпчүлүк бөлүгү дүйнө акыретибизге бир тыйын пайдасы жок иштер болуп жаткандыр. Балким бүгүндөн баштап бизге энчиленип берилген эркибиздин тизгиндерин колго алып, узак жана кыска мөөнөттүү жашообузда пайдалуу боло турган жумуштар менен шугулдана баштайбыз. Кайдан билесиз? Балким бүгүн оозуңузда тартып жаткан бир штук сигарет 15 жылдан кийин сиздин рак болуп калышыңызга себепчи болгондой эле, бүгүн бул видеону көрүп, айтылган сөздөрдү кунт коюп укканыңыз 15 жылдан кийинки жашооңузга чоң жакшы таасирин тийгизиши мүмкүн. Бөлүшүү көмөктөшүү. Андыктан бул видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. А биз болсо бул видеонун астына досторун отметка кылгандар жана пикир калтыргандардын арасында Mobile 2 китепти ойнотобуз. Андыктан чамдаңыздар.